Assalamu alaikum бағбандар. Бүгін 3 май. Көчөттегі бүттік. Интенсивді 5-3 схемасындағы тамыры максима 14 сорту скина 5-3 схемасына тігіліп 40 сантиметрден кесіліп водомесонный краскаменен краскаланып су қойылып бүтті. Насып болса бір 2-3 күн ішінде көктеп баштайды. Ерте жазда қайсыл мезгілде көчөт ексе болбой деген маселе бойынша. Егер ачык тамырды болсо, ардайым холодильникте октоп аткан абалда болуш керек көчөттөр. Егер холодильникте октоп аткан болсо, демек биз кайсыл убакыт болсо да эксек боло берет. Эгер түбөктө болсо, анда эч кандай бир чектөөсү жок, көчөт эксек боло берет. Көчөт эгүүдө билесиздер, ар дайым көчөт эккенден кийин сөзсүз биринчи суусун коюп, сөзсүз 40 сантиметрден кесип, кайсыл форма берсек дагы ушул 40 сантиметр кесишибиз керек. Испанский кус болобу, КГБ болобу, чашаобразный болобу, кандай болсо дагы тигип 40 сантиметрден кесишибиз керек. Себеби тамыр биринчиден жакшы өсүш керек. Эгер канча бийик коюп койсоңуздар, ошончо өсүүнү начар болот. Ошол себептен 40 сантиметрден коркпостон кесип, бизде аны водомесонный краска менен краскалайбыз. Эмне себептен бул күн күйгүзүүсү мүмкүн. Андан кийин кесилген жерден сөзсүз өзүнүн мазы менен сүртүлөт. Суу бууланып кетпеш үчүн. Мына туугандар, 3 май күнү көчөттөрдү эгип бүттүк. Насip кылса дагы көктөгөндөрүн көрсөтөбүз. Демек, ар дайым көчөттөрдү кайсыл убакытта болсо да тиксе болот. Ошон үчүн бир гана көчөттөр холодильникте уйку мезгилинде болуш керек. Көктөп кеткен болсо, анда көктөө пайызы начарлайт. Бардыгыңыздарга интенсивдүү, өзүн өзү чаңдата турган көчөттөрдү тигишиңиздерге чакырып өтөбүз.